ызыгасын укмуштук китеп биздин досубуз. Кел бирге окуйбуз. Адам баласы ар тараптуу билимге ээ болуу үчүн жан дүйнөсү жаратылыш менен байланышта болушу керек. Ошондой эле акылдуу, үлгүлүү инсандар менен ал ушундай бир өрнөктүү болуп, алардан дагы көп сабактарды алыш керек. Андыктан көп китеп окууга баарыбызды чакырган Коомдук биринчи каналда Кыргызстандагы Агахан фондунун үй бүлөлүк китеп окуу демилгесин алкагында бирге окуйбуз программасын баштайбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыңарбы акылдуу достор. Бүгүнкү китепти жакшылап окуп келдиңерби достор? Азаматтар. Аны Бомпош буйруса алдыңкы мүнөттөрдө баарыбыз чогуу билебиз. Балдарыбыз канчалык даражада китептерибизди окуп келишти. Баарыбыз текшерип дагы көрөбүз сен менен чогуу, туурабы? Ооба. Ал эми Бомпош кел, бүгүнкү программабызга жолдомо алып келген ар бир катышуучубузду жалпы телегөрүүчүлөрүбүз менен дагы баарыбыз чогуу тааныштырып өтөлү. Бүгүн бизде эки мыкты командабыз бар. Бул деген бири Алма командасы, бири болсо Витамин командасы. Азыр кел, чогуу эң эле алгач Алма командасынын оюнчулары менен таанышып алалы. Бизде бүгүн программабызда Айсулуу жана Нуриза апабыз. Саламатсыздарбы? Жашы 8-де Бишкек шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1 комплекстик гимназиянын окуучусу. Жакшы көргөн чыгармасы Бээнин сүтү. Ошондой эле Ак Зыйнат жана Залина апабыз. Саламатсыздарбы? Жашы 7-де Бишкек шаарындагы номер 29 мектептин окуучусу. Жакшы көргөн китеби Өрнөктүү бөбөк. Автандил жана Сонун апабыз. Жашы 7-де Ысык Көл областына караштуу Жетөгүз районундагы Мурзабеков атындагы орто мектептин окуучусу. Автандил келечекте милиция кызматкери болгусу келет. Эми келиңиздер Витамин командасындагы жалпы телегөрүүчүлөрүбүз менен тааныштырып өтөлү. Витамин командасынын оюнчулары Акмарал жана Нур Бүбү Тайнебиз. Саламатсыздарбы? Жашы 7-де Бишкек шаарындагы номер 5 гимназиясынын окуучусу. Марал келечекте президент болсом дейт. Айназик жана Роза чоң апабыз. Жашы 8-де Бишкек шаарындагы номер 27 мектептин окуучусу. Айназдын жакшы көргөн достору Айыша жана Айнура. Арсен жана Рапия Тайнебиз. Жашы 8-де Бишкек шаарындагы Орок орто мектебинин окуучусу. Арсен келечекте архитектор болгусу келет. Ал эми алардын ураанын дагы баарыбыз чогуу угалы. Биздин командабыздын аты Алма, биз жүрөбүз алга. Эми келгиле биздин витаминдери дагы угалы. Биздин командабыздын аты Витаминдер. Уганыбыз витаминдүү тамак жеп, ден соолукту үчүндайбыз. Ура! Азамат! Бүгүнкү теманын аталышы туура тамактан. Ооба, ден соолугубуздун чын жашообуз тың болушу үчүн алгач эң туура тамактана билишибиз керек. Себеби биз өзүбүзгө алган азыктар өтө пайдалуу, биздин жүрөгүбүзгө, ой жүгүртүүбүзгө дагы ушунчалык өзгөчө чоң бир мааниге тийиштүү болот. Ал эми азыр болсо бүгүнкү программабызды баштоодон мурда Бомпош экөөбүздүн жылдыздуу коногубуз бар. Көгүлтүр экрандарга көңүл бурабыз. Ооба, балдар жакшылап көңүл бургула. Аваз Акимов байкебиз бизге жомогок берет. Саламатсыздарбы бөбөктөр, баардыгыңар үчүн мен азыр Аман Карымшаков агайыбыздын бышкан тамакты таштаба аңгемесин окуп берейин. Баардыгыңар көңүл бургула. Атай, муну таятандыкына жеткирип келчи, деди атам. Эт салынган баштыкты көтөрдү. Мен аны таятандыкына алып барып бердим. Таятам ыраазы болуп мындай деди: "Рахмат балам, жаңы шорпону сагынып калдык эле. Эт алып келип жакшы кылбадыңбы?" Аңгыча таяным мынтти: "Отуруп тамак ичип кет, мейман болуп кет." Мен мындай дедим: "Таяне, курсагым ток, кете берейинчи." Таяне мага макул болгон жок. Ал мага буйра сүйлөдү: "Кой, курсагым ток деп эле эч нерсе ичпей кетип калмак белең. Отур." "Таяне, курсагым ток дедим го, мен бара берейинчи" дедим мен көгөрүп. Таятам унчукпай отурган эле ал сөзгө аралашып: "Эй, тентегим, оюнга шашып жаткандырсың да, отур. Бышкан тамакты да таштачу эле" деди. Мен эч нерсе дей албай отуруп калдым. Тамак ичип бүткөндө таятаман минтип сурадым: "Таята, бышкан тамакты таштаса эмне болот?" Таятам сакалын сылап тунжурай түштү да мындай деди: "Балам, бу насаат сөз байыркы акылман ата бабалардан калган.
бышкан тамакты таштаба. Таштап кеткен жолоочунун жолу болбойт дешкен алар. Чынында эле тамактын касиети күчтүү. Мына сен эми курсагың ток, көңүлдүү ойнойсуң. Ал эми карды ачка кишиде күч болобу? Таятамдын жообу мага жагып калды. Туура. Курсагы ач кишиде күч болбойт дедим. Мына достор. Аваз Акимов мырзага чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эч бир учурда мына ушул окуяда дагы белгиленгендей, ысырапкорчулукка барбаш керек. Андан сырткары дагы ар дайым өз убагында биз туура тамактана билишибиз керек. Туурабы, балдар? Туп-туура. Туура. Бир кол чаап койлам да бири-бирибизге, баракелде. Достор, биринчи турда силер үйдөн окуп келген 3 китептин негизинде суроо берилет. Ар бир суроого ойлонууга 30 секунд убактыңар бар. Эгерде силер суроого жооп бере албай калсаңар, дароо ата-энелерден жооп алабыз. Бышкан тамакты таштаба аңгемесинен суроо. Таятасы атайга эмнеге ыраазы болду? Баракелде, убакыт да болуп калды. Бизде командадан Айсулуу жооп берет окшойт, жаңылышпасам, э? Таятасымды айтты. Рахмат. Рахмат. Жаңы шорпон сагынып калбадык беле? Деп таятасы. Эт алып келип бергенине ыраазы болду. Рахмат. Азамат. Жаңы шорпону чындыгында сагынып, атайдын таятасына эт алып келип бергенине абдан ыраазы болду, туурабы? Эң туура силерге 2 упай тапшырабыз. Кана балдар, жакшылап укула. Бышкан тамакты таштаса эмне болот? Акмаралдан сурайлы. Акмарал, сени угабыз. Бышкан тамакты таштаса, жолоочунун жолу болбой калат. Эң туура. 2 упай тапшырабыз командабызга. Дасторкон четине кантип отуруу керек? Командабыздан ким жооп берет? Автандил жооп берет окшойт. Дасторконго отуруна деген тынч отуруу, жаныңда турган кишинин тынчын албай, түз отурууну билдирет. Анткени деген жаныңда турган кишиге жөлөнө берсең, ал деген адепсиздикке кирет. Келиңиздер бир ата-энелерибизден сурап көрөлү. Колду жууйбуз. Тамакты чоң улуу кишилерден биринчи ооз тийбейбиз. Улуу ата-энелерибизди ооз тийбейбиз. Анан тамак жеп улуубуз туккандарды чоң аталарга ооз тийгизебиз. Өзүбүз эт жегибиз келгенде автандил бычакты биринчи оң колго алабыз. Анан сол колго белканы алабыз, Рахмат, сонун апабыз, чоң рахмат. Ал эми биздин командабызга биз 1 упай тапшырабыз. Дасторкон четине кантип отуруу керек бөлүмүнөн суроо. Чоң кишиден оозунуп, дасторконго кол сунба. Кийинки сабы кандай эле? Акмарал даяр экен. Дасторконго кол сунба. Кичинеден иштеп же, оозуңан толтурба. Баракелде, рахмат. Азамат. Бээнин сүтү жомогунан суроо. Тойбос ата энесинин айткан кеңешин аткарган жок. Ал кандай кеңеш эле?
кичинеден тиштеп анан кичинеден тиштеп анан оозуңа нан толтурба. Жатарда курсагыңды аябай толтурба. Тамакты майда чайнап аздан же, жатаарда курсагыңды көп тойгузба дейт, ашыра турган даражада тойгузба дейт. Ушундай бир кеңештерди бердилейбиз, чоң рахмат. Эми сиздерге болсо 2 упай тапшырабыз. Биенин сүтү жомогунан суроо. Тойбостун кандай сапаттарын адепсиздик десек болот? Сыгалак болчу, нанды май токошто оозуна тыкап алчу. Май токошто тыкап алчу. Дагы? Ата энесинин сөзүн кулагынын сыртынан кетирчи. Баракелде. Ол чагылар туура 2 упай тапшырабыз сиздерге да. Бышкан тамакты таштаба бөлүмүнөн суроо. Бар тамакты төкпөгүн, кусуру уруп кетпесин деген саптар. Кусуру урат дегенди кандай түшүнөсүңөр? Кусурурат дегенди нанды төбөлөп кетсе, дастарконду аттап кетсе, ошону кусурурат дегенди билдирет. Балдарыбыз, келиңиз ата-энелерден сурайлы. Кусур урат деген бул дастарконду аттаса, жетпей кор болосуң, нанды таштаба, убал болот деген сөз. Кесири тиет деген маанини түшүндүрөт. Туура, кол чабуулар, биз сиздерге 1 упай тапшырабыз. Биенин сүтү жомогунан суроо. Тойбоз ашыкча тамак жей берип, анан кандай запкысын тартты? Ашказаны ооруп калды. Анан түнү менен не болду? Түнү менен кыйналып түшүнө жаман түштөр кирип. Рахмат, азаматсың. 2 упай тапшырабыз. Баракелде. Дастарконду жыйноо адебин айтып бергилечи. Идишти таза жууп, дастарконун бетин таза майлык менен сүртүп, идиштерди жакшылап жууш керек. Баракелде. 2 упай тапшырабыз. Дастарконду эмнеге аттабаш керек? Жаман болот, анткени ал жаман бала болуп, тарбиясы жок бала болуп калат. Келиңиз ата-энелерден сурап көрөлү. Дастаркондун кусуру урат деген эң маанилүү сөзү ушул да. Дастаркондун кусуру урат. Себеби алды биз мына ыйык деп айтып өтөбүз, Рахмат сиздер үчүн 1 упай тапшырабыз.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, ардактуу достор, ал эми азыр болсо менин сүйүктүү китебим деген рубрика кезек беребиз. Биздин бүгүнкү рубрикабыздын башкы каарманы Аваз Акимов мырза. Сизге кичинекей кезиңизде ким жомок айтып берчү? Мен кичинекей кезимде көбүнчө үйдө апам айтып берчи, атам айтып берчи, чоң энем, раматылык чоң энем аябай көп жомок билчи. Анан ошол жака эле чоң ата чоң энебиздикине каччубуз, атайын ал жака жомок укканы баргыбыз келчү. Жомокту болгон окуяларга ишенчү белеңиз? Ооба, ишенчүмүн, жомоктогу каармандарга ишенчүмүн. Азыр чынын айтсам эсимен чыгып атат, бирок ошол кезде баягы айтып аткан кезде элестетчүмүн ошол каармандарды, баягы капкара болуп, баягы кичине коркунучтуу жомокторду окуп калганда, ушул тоодон ушул капкара болуп чоң, баягы ушундай киши сакалчаан, анан бир каармандардын баардыгын сүрөттөп укчумун, элестетип алып. Китеп окуунун балдарга кандай пайдасы бар? Азыр көбүнчө эле интернет жанагындай телефонго алаксып кетишти. Китеп окууну азыр дагы мен айылга барганда атам айтат, сөзсүз китеп окуу бул сөз байлыкты көбөйтөт, анан эс тутумду жогорулатат. Кыскасы аябай баягы адамдын акыл эсине жардам берет экен. Ошондуктан азыркы жаштарга, баягы кичинекей бөбөктөрдөн суранып кетем, китепти көп окугула, көп окусаңар жакшы адам болосуңар, жакшы, Кудай буйрса Кыргызстанга чоң кереги тиген жигиттерден болосуңар дейм. Дагы бир саламатсыздарбы сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүз, эфирде Бомпош экөөбүз катышуучуларыбыз менен чогуу туура тамактан деген теманы козгоп, ушул теманын алкагында дагы оюнубузду жүргүзүп жатабыз. Достор, экинчи турда оюн түрүндө 2 тапшырма бар. Биринчи тапшырмада силердин тапкычтыгыңар жана шамдагайлыгыңар бааланса, ал эми экинчи тапшырмада ой чабыт жана өзгөчө жооп бааланат. Ар бир тапшырмага 2 мүнөттөн убакыт берилет. Достор, баарыбыз жакшы билгендей эле, ичкен тамак аштарыбыздын пайдалуусу, ошондой эле зыяндуусу дагы бар. Ал эми азыр болсо силерге ушундай бир тапшырма беребиз. Бир тарабына зыяндуу тамак аштардын тизмесин бул жакта сүрөттөрүбүз бар, атайын ошолордун баарын чаптап чыгабыз. Бир тарабына болсо пайдалуу тамак аштардын тизмелеп, акырындап чаптап чыгабыз. Макулбу? Ушул тапшырмага баарыңыздарга 2 мүнөт убакыт беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр сиздер үчүн дагы аябай пайдалуу, ошондой эле кызыктуу болот. Бир тарапка зыяндуу тамак аштардын тизмеси бар, бир тарапта болсо пайдалуу тамак аштардын тизмеси бар. Ал эми биздин ушул тапшырмабызды кандай даражада балдарыбыз аткарышты, азыр текшерип көрөлү чогуу. Келиңиздер. Бул бизде эмне? Компот. Бул бизге пайдалуу ден соолук үчүн, э? Бул деген как, э? Как Дагы пайдалуу. Бул Бал пайдалуу. бал, пайдалуу бал. Пайдалуу, туура. Дагы эмнелер бар экен астында көрөлү. Кара наныбыз пайдалуу. Пайдалуу. Бул шорпобуз дагы пайдалуу. Эми бул түшүп турсун. Балык дагы Бал пайдалуу. пайдалуу. Анан Сок бул пайдалуу, э? Газдалган суусундуктар бул ден соолугубузга зыян алып келип калат. Туура эмес бир жооп деп кабыл алайын. Дагы эми зыяндуулардын тизмесин текшерип көрөлү. Бул жакта эмнелер бар? Биринчиси тез даяр боло турган тамак аштар булар. Булар зыян. Булар суусундуктарда газдалган булар зыян. Бул чипсы зыян. Гамбургер. Гамбургер зыянбы? Зыян, э? Туурабы? Жебеш керек гамбургер, э? Анан Чипсы зыян. Бул дагы бул тез даяр боло турган тамак аштарыбыз, булар дагы зыян чындыгында, э? Рахмат, демек бизде 1, 2, 3, 4, 5 туура жооп бар экен. Ал эми азыр пайдалуу жакта болсо 1, 2, 3,
балық 4, шорпо 5, нан 6 туура жооп, анан жалпысынан 11 туура жооп, бир катабыз бар экен. Кол чаап коелук. Урматтуу достор, витаминдер командасы дагы азыр өз жоопторун даярдашты. Аларды жакшылап текшерип көрөлү. Алардын дагы кеңештерин угалы. Келгиле, пайдалуудан баштайлы. Пайдалуу. Компот пайдалуу. Компоттун кактары пайдалуу. Бул кайсы тамак аштар? Бул бир катабыз бар экен, мындай консервный банкаларыбыздагы даярдалган тамактар бизге ден соолугубузга пайдалуу эмес. Наныбыз пайдалуу, шорпобуз пайдалуу. Бул жакта болсо күрүчүбүз пайдалуу, балыбыз пайдалуу, кургатылган жемиштер, жер жемиштер пайдалуу, балыгыбыз пайдалуу, кактагы пайдалуу, компоттагы пайдалуу, Эми ден соолукка зыян тамак аштар бул деген газдалган суусундуктар, туурабы? Биринчиси да, экинчиси да туура. Гамбургерлерибиз, чипсы, ошондой эле тез даяр боло турган тамактар, 1, 2, 3, 4, 5. Бизде 14 туура жооп берген, ушул пайдалуу, зыяндуу деген кеңештерин көбүрөөк туура тапкан командабызга, витаминдер командасына 2 упай тапшырабыз, алма командасына 1 упай тапшырабыз. Экинчи турубуздун экинчи тапшырмасы кимдер эмне жейт деп аталат. Ал эми азыр болсо биздин ар бир командабызга балдарыбыздын жашы 6-7 жашта жаңы эле жазып жатканды үйрөнүп жаткан биздин катышуучуларыбыз бар. Ошондуктан биздин Эдита жана Мерим ассистенттерибиз балдарыбызга жардам беришет. Азыр балдар кимдер эмне жейт деген оюнду баштайбыз. Мына биздин сүрөттөрүбүз бар ал жакта. Кайсы жаныбарлар кайсыл тамактарды жешет, ошол жаныбарлардын тизмесин тамак аштын жанына жазып чыгыш керек. Макулбу? Силерге 2 минут убакыт беребиз. Башталып. Бананды маймылдар жейт. Бананды маймылдар жейт. Чуптарды ат жейт. Тикенектерди төө жейт. Сырды чычкан жейт. Сабизди коён жейт. Майда балыктарыбызды болсо куш, бүркүттөр жейт, Бүркүт. Бул капустаны коён жейт дептирбиз. Балды ары жейт. Бомпош, силер бал жейсиңерби? Биз бал жейбиз, анан дагы чогултабыз. Чогултабыз дейт. Ушул биздин жер жаңгактарыбызды тыйынчышкандар жейт-кен. Эми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 туура жообуз бар экен. Бир кол чаап койлук командабызга. Тикенекти төө жейт. Балды ары жейт. Бананды маймыл жейт. Чөптү ат жейт. Эң астыркычы. Сырды чышкан жейт. Сырды чышкан жейт. Козгаранды кипи жейт. Сабизди коёнек жейт. Тыйын чышкан жейт. Майда балыктарды аюу жейби, Майда балыкты аюу жейт. Капустаны коён жейт деди. коён. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Баракелде, кол чабуулар болсун. Экинчи турубуздун экинчи тапшырмасында биз ким эмне жейт деген оюнубузду ойнодук. Ал эми балдарыбыз болсо 11 суроонун ичинен 2 команда тең 10 суроого туура жооп беришти. Болгону гана майды ким жейт экенин таба алышкан жок. Аны дагы мышыктарыбыз жейт экен. Андыктан 2 командага тең биз 2ден упай тапшырабыз.
Урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, эфирде бирге окуйбуз программасынын финалы 3-чү турубуз. Албетте биз эстафетабызды баштайбыз. Достор, 3-чү турубуз Шамдагай бол деп аталат. Мында өзүңөрдүн шамдагайлыгыңар менен соңку суроону илип кетүү мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ийгилик. 1, 2, 3. Баракелде бол, чоң рахмат. Биринчи турубузда сиздер 101 секунда вакыт экономдопсуздар. Суроолорго эртерээк жооп берип, глобусту эртерээк үйгүзүп, ушундай аябай үнөмдүү убактыңарды жакшы пайдаланып турсаңар, ошондон улам азыр силерге жалпысынан 131 секунда вакыт беребиз ойлонууга. Жатар курсак жармадан айлансын деген макалды чечмелеп бергилечи. Жатар курсак деген уктап атканда өзүнүн курсагы мындай көп тамактарды же ушинтип уктаар алдында көп тамактарды жеп атса ушинтип ооруйт да курсагы, ошон үчүн жаман түш кирди деп ойлойм. Анан ошон үчүн жармадан айлансын деген атасы ошол баланы ата чоң атаңдыкына барып жармадан ичип келдиби деп эле ошондон. Менин сүтүнөн ичип келди деген ошондон. Рахмат Алтыным, чоң рахмат. Кол чабуулар болсун достор. Эми ушул эле суроону биз кайра Алма командасынан сурайбыз. Жатар курсак жармадан айлансын дегенде жатарда курсаңды көп тойгузба дегенди билдирет. Жатарда тең курсаңды көп тойгузсаң, жаман түштөрдү түш көрө бересиң. Тамак эметип атып, асказаны ооруп калып, анан минтип ыйлайт. Ичейин десем аш болбойт, кардым аябай. Рахмат, чоң. Азыр болсо эки команданын тең ой пикирлери ушундай бир багытта маалыматтары бирдей болуп калды. Ошондон улам сиздердин көңүлүңүздөр деп биз бирден упай тапшырабыз. Бир кол чаап коелук командаларга. Бирден упай. Анда мен Нурсултан байке упайларды санап коеюн. Алма командасыныкын эсептесем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 упай. Кол чапкыла. Ал эми витаминдер командасы болсо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 упай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, адактуу достор, бүгүнкү программабызга келген, катышкан биздин мыкты катышуучуларыбызга биз ушундай сонун китептерибизди тапшырабыз. Манастын Бала чагы деген китебибиз, Тарбия берүүчү ширин жомоктор жана Балдар энциклопедиясы, ушул 3 сонун китебибизди долбоорубуздун атынан биз тапшырабыз. Ал эми биздин Айсулубузга жакшылап бир кол чаап коелу баарыбыз. Сени куттуктайбыз. Биз
ак зыйнатыбызды куттуктайбыз. Азаматсың, баракелде. Бүгүн аябай сонун кызыктуу оюн көргөздүң. Жана ошондой эле автомобиль. Дагы куттуктайбыз. Бир кол чаап коелу. Эми эстеликке бир сүрөт чыкты. Ушундай кичинекей акылман биздин балдарыбызды тарбиялаган биздин чоң апаларыбызга, тайнелерибизге бир кол чабалар болсун баарыбызга. Биздин жеңүүчүлөрүбүздү куттуктайбыз. Акмаралга кол чабуулар. Акмаралга биздин долбоорубуздун алтын медалын тагып тапшырып коелу. Рахмат, биз долбоорубуздун атынан Айназикти куттуктайбыз. Кол чабуулар болсун. Айназикке дагы долбоорубуздун алтын медалын тагып тапшырып коелу. Жана командабыздын эң күчтүү жигити бул Арсен. Арсенге кол чабуулар. Арсенге дагы долбоорубуздун алтын медалы. Сиздер Коомдук биринчи каналдан Кыргызстандагы Агахан фондунун демилгеси жана Кристенсен фондунун колдоосу менен даярдалган Бирге окуйбуз программасын көрдүңүздөр. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз туура тамактан деп аталды. Эгерде дени сак жана узак жашайм десең, биринчи кезекте туура тамактануу керек. Жана да тамактануу адебин дагы сактоо керек. Андыктан урматтуу достор, баарыңыздарга бекем ден соолук каалап, бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Кош кыла достор. Кызык